убакыт өткөн сайын, жыл өткөн сайын албетте каалаба, бирок жаштыгың кетет, алсырап баштайт экенсиң, анан издене баштайт туурабы. Адам баласы канткенде жаш бойдон кала берем, узун убакыт жаш боломун деп. Бир Россиянын нутрициологу бар, абдан сонун рекомендацияларды берет. Алар анын китеби окуулары абдан көп, ошондо көп угуп калам. Ошондор рекомендациясы бар. Эгер сен вечно молодой, да, сен ар дайым жаш болуп калгың келсе, анда сен бир өсүмдүктү чай катары кайнатып иче берсең болот дейт. Ал чай эмне сонун эффекттерди берет экен. Бул эң биринчиси, бул дененин, деги эле организмдин жаш болуп узун убакка чейин сактап калат имиш. Эмне үчүн имиш деп атам себеби дегенде, мен өзүм башта элекмин, ич башта элекмин, ошонун рекомендациясын сиздерге которуп берип атам. Жана ошондой эле замедляет процессы старения дейт. Ошо картайып аткан процессти мындай жайлатат экен. Эң негизгиси мага жакканы бул ме кан айлануусун жакшыртат экен. Себеби дегенде, эгер менин кан айлануусу жакшы болсо, эске тутуу, анан кийин жумушка дагы болгон табитиң бийик болот. Ошондуктан бул өтө сонун нерсе. Ал өсүмдүктүн аты астрагал. Астрагалиус, да, латынь менен сүйлөгөндө. Мен деген азыр Стамбулда болгондуктан мен бул жактан да издеп көрдүм. Менин сүйүнүчүмдө бул жакта да бар экен. Мына мен сиздерге көргөзөйүн. Ичи мондай экен, мындай кандай десем, стебелечктерди кесип эле койгон да. Ушундай эле экен. Анан термоска эле кечинде мисалы үчүн кайнак суу коюп эле кошуп, анан эртең менен демделип калат го баягы термоста. Ошентип анан кийин күн ичинде анан акырындап чай катары иче берсеңиз болот экен. Мен дагы буну көрөйүн дедим. Мага да кызык болду. Анан кандай эффект берди, мен сиздер менен анан бөлүшөм.